Республикасының президенттігіне мурда шайлауға даярдык көрүнүyor. Өлкөдө парламенттик жана президенттик шайлоого даярдык башталды. Парламенттик шайлоону жаңы эреже боюнча өткөрүү тууралуу сунуштар айтылып жатса, президенттик шайлоонун таза, мыйзамдуу өткөрүү үчүн саясий эрк бар дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Ошондуктан 10 январь күнү шайлоо процессинде мыйзам бузгандарга чара көрүлөт. Бул жерде укук органдар менен бирдикте биз азыр ушул күндөрдө 3 күндүк ошто семинарларды өткөрүп атабыз. Ал жерде мындай атайын алгоритм иштелип чыгып атат. Мен ойлойм, бул учурда биз ушундай көрүнүштөргө, мыйзам бузууларга мындайдыр бир эффективдүү чара көрө алабыз деп. Анткени саясий эрк бар. Өткөн шайлоолордо форма 2 менен каттоо көп наразычылык жаратты. Алдыдагы шайлоодо форма 2 менен шайлоочуларды каттоого жол берилбейт. Эң негизги айтып аткан нерсе таза шайлоону өткөрүү. Таза шайлоону өткөрүү үчүн тактык керек. Ачыктык керек. Ошон үчүн форма 2 деген алып салышкан мыйзамда. Ошонун негизинде шайлоо тизмелери анык болуш керек. Буга чейинкидей болуп, 500 миллион элди белгисиз жагдайлар менен орун алмаштырып шайлатуу болбош керек деп. Анткени ошол нерсе мурунку шайлоонун деген жыйынтыктарын жокко чыгарды жана аябай чоң нааразычылыкты туудурган. Мындай кайталанбаш керек деп буйрук коюлуп атат. Мамытканов белгилегендей, алдыдагы президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар болбойт. Президенттик шайлоону өткөрүүгө 5,5 миллиард сом сарпталат. Жыйында аткаруу бийлигине тапшырмалар берилип, административдик ресурс колдонулбашы керектиги айтылды. Административдик ресурс боюнча аткаруу бийлиги шайлоо процессиндеги болуп аткан саясатка аралашпаш керек. Ошон үчүн бардыгына мамлекет өзүнүн деңгээлинде жасап аткан иштерди жасаш керек. Ал эми саясатка аралашуу маселеси бөгөт коюлган. Биз саясатка аралашпайбыз. Ошон үчүн силер айтып аткан административдик ресурс деген ошол маселе. Биз аны айтып атабыз. Биз аткаруу бийлиги катары шайлоону камсыздап беребиз, бирок саясаттын ичине кийлигишпейбиз. Жыйында шайлоону өткөрүүчү Ош облустук штабына тапшырмалар берилди. Алар эми шайлоочулардын тизмесин тактап, добуш бери тилкелеринин техникалык даярдыгын камсыз кылып, шайлоочуларга шарт түзүү менен иш алып барышат. Пандемия мезгилдеги санитария көзөмөлүндөгү талаптарды бардыгын сакташка биз карайбыз. Анан балалуу энелерди комнатасына кылыш, алардын ден соолугу үчүн шайлоочуларды ушул анан ар бир жерге баягы инвалидтерге чыга турган эмелерди караш. Эң негизгиси ал свет менен кокустук болсо, анда биринчи кезекте генераторлор менен, эң негизгиси байланыш маселелери бар. Ошол маселелерге биздин штаб карайт. Штабтын мүчөлүгүгө мен айткан ошо структуралардын бардык жетекчилери кирди. Ош облусунун аймагында 7 район 88 айыл аймагы жана 3 шаар мэриясы жайгашып, жалпы 91 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бар. Аларда жалпысынан 506 шайлоо участогу катталган. Облустун аймагындагы добуш берүү тилкелеринде көрнөк жарнактар илинип, керектүү жабдыктар менен камсыз болушту. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.